Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Оштун тургундары жана Айлападан келген, Ошко келген меймандар. Барыңыздарга, басып келген кадамыңыздарга Оштун күйөө баласы катары тәзим кылам. Турсунбай Бакир уулу айткандай, каерден гана алып көрбөдүк. Акыр ушул жерге келип токтолдук. Өзү дайым айтып калам, аябай удачный үйлөнгөм депчи. Келсең жыргал, тияктагы 30 сомдук, биякта 15 сом. Аябай бактылуумун деп эсептейм. Эмне үчүн Ош менен баштадың деп Бишкекте бир чүйлүктөр сурады. Ошондо минтип айттым. Эжелердин баардыгы Оштон окушкан. Петичучан окушкан, көп балдарга тарбия берип, ошонун үзүрүн көрүштү. Бул бир. Кара суулук келинчектен 4 бала күттүм. Кудайга шүгүр. Чындыгын айтышым керек. Ишим, жумушум көп болот, калыгын бербей калгам, ошодон кутулуп атам. Анан кийин бир өзбек атамдын досу бар эле, Ибрагим деген айышты. Ал барбы жокпу билбейм, бирок көп издедим, таппадым. Атам өтүп кетти. Ошо атамдын досунун кылган мээнетине дагы бир көрсөткөн жакшылыгым ушулар менен эң негизгиси башка. Ош менен Токтогулдун айырмасы бар. Бизде токтогулдуктар абдан копол сүйлөйбүз. Апаң келатса деле, атаң келатса деле, май деп тиги энесин кошуп, апамбы, атамбы дей беребиз. Сөзсүз энени кошушат. Бул негизи туура эмес, бул жакта андай нерсе жок. Мисалы, Токтогулга мен баратканда, айылга баратканда, жол жаман, машинаны токтотуп коюп, анан айылга такси менен барам. 2 күндөн кийин кайтыш керек болуп калат. Почтанын жанында таксилер кетет, ошо күнү кетпей калат. Үйгө келип, апа, таксилер жок экен десең, апаң башкача айтат. Токтогулдуктар копол болобуз. Өлүңдү көрөйүн, күнүгө турган таксилер бүгүн жок. Ошко келип кете албай барып калсаң, кайненеңдин образы. Эми бүгүн кетпесең, эртең кетесиң да. Карачы кандай жумшак. Дагы 3 күн кара сууда жашаган келип калат. Кара суулуктарга бир кол чаап коюңуздар. Булар кара суулуктар жаздыкты да башыңа, капталыңа башкача коет да. Мен мындай кылып коем, мен өзүм кылып коем, мына деп эле сонун кылып коюп коет. Бизде Токтогулда башкача. Мындай секин ыртат да, мунун аркаңа коюп ал дейт. Ошонусуна ыраазысың. Анан негизи жумшак элсиздер, ошондуктан мен ойлойм, Ош деген байыркы шаар, канча адамдын ырды айтылгандай бактысын ачкан жер. Мына жерде баардыгы эле ошол Оштун центринде төрөлгөндөр эмессиздер. Айлападан келин болуп келгенсиздер, бактыңыздарды тапкансыздар, байырлагансыздар дегендей бала чаканы өстүрдүңүздөр. Ошон үчүн Ош, мен ойлойм, дүйнөдө 7,5 миллиард адам болсо, 3,5 миллиарддын түшүнө кирген жер. Ошон үчүн сиздерге таазим кылам. Кетпей тур, бери кара окуп коюн. Майрамбек байке, биздин кызыбыз Абдимиталовна не дейт? Бүгүн 3 март туулган күнү. Сен туулган күнүңбү? Өмүрүң узун болсун, Чын атың ким? Оматкан. Оматкан, жакшы. Мен мындай кыйгаштап туруп алайынчы. Үйдө негизи урушту ким чыгарат? Апам. Жакшы. Жакшы. Апаңа Кудай өмүр берсин. Акчаны ким кармайт үйдө? Апам. Жакшы. Өмүрлүү бол, талайлуу бол, Анан гүл түшүп калса, гүл берем. Пул түшүп калса, пул берем. Дагы келип кетесиң, Кой. Муну азыр акча берди деп эсептей, анан берем. Кол чаап коюңуздар. Ош шаарынан Кытайга Як-40 деген самолет учуп кетип атат. Экипаж алай түнү менен тойдо болуп, анан самолет бийиктегенде уктап алалычы деп, анан бири-бири менен кеңешип, мына кичине тук этип кетип атса, самолет темир да. Ылды келип туруп, зоого алды илинип, айрылып түшүп калат экен дагы. Жүргүнчүлөрдүн баардыгы 2 колу менен мынобун тип, асылып, салаңдап кетип атса, стюардесса келет экен дагы. Урматтуу жүргүнчүлөр,
Биздин самолетко 40 эле адам отуруш керек элесилер, 41 болуп атасыңар, бирөөңөр сыйыңар менен түшүп калгыла. Десе, бурчта бир ноокаттык 80деги чал кетип аткан экен, жаштардын бардыгы ошону карайт. Аксакал, түшүп калбайсызбы, эми өсөрүңүз эле калып апырго. Түшүп калыңыз. Десе, ноокаттык чал минтип коет дейт. Endi ösörüm halvadı, ölörüm haldı. Ölörde bir batavel koyun, Allah'ın deydiler. Деген экен тиги жиндилер монуп кетип атат да. Бул аксакалдан бата алып баш керек деп баары минтип алышыптыр. Кытайлык чал, ноокаттык чал, Кытайга жалгыз учуп барыптыр. Түшүндүңүздөрбү? Ноокаттыктар негизи кыйын болот. Эки орус бала пивага нык тоюп алып, айылдын этегиндеги бир молдонун үйүнө барат экен дагы эшигин тыкылдатат экен. Бул исламдын молдосу мунун тамагын булгайбыз деп эшигин тыкылдатып, молдоке эшикти ачса, "Ассаламу алейкум молдоке. Макиңизди берип турасызбы?" "Эмне кыласыңар?" "Жип кезебиз" деп алып кетип калып, барып чочко соёт экен дагы, колбаса кесип жейт экен. Кайра молдого келип атып туруп, макини берип атканда айтат: "Молдоке, биз сиздин макиңиз менен чочко сойдук. Биз сиздин макиңиз менен колбаса кесип жедик" десе, шашпай айтып коетмуш. "Эмне жесеңер деле аш болсун. Ал 14 жылдан бери балдарды сүннөткө отургузган маки болчу" дейтмиш. Токтогулда бир чоңконун атасы бу дүйнө менен коштошуп өтүп кетет. Анан забордон чыгат дагы 3 күндөн кийин колун бири-бирин ашырып алып, анан атасы өткөн киши аза күтөт да. Баратода туруп, жолду эки жакты карап атсам, мына жерден бир машина өтүп кетет экен 140 менен. Дегенде чоңко минтип коет дейт. "Атама салам айтып кой." Өлдү да, ошондой скорость менен айдаса. Рахмат, азыркы ырдай турган ырымды мен белгилеп айткым келет. Негизи менде оончулардан, акындардан Шайлообек Дүйшеевде ар жок. Ал киши ат башынан болот, мен Токтогулдан. Ал киши болсо Алайдын тоолору деп ыр жазыптыр, мен оон жаздым. Өткөндө бирөө айтат, "Өкөңө эмне жок, бирөөң ат башын жазбайсыңбы? Бирөөң Токтогулду жазбайсыңбы? Алайга эмне бар силерге" дейт. Бирок Алайдын көпчүлүк адамдарынан биз жакшылык көрүп жүрөбүз. Мисалы Кыргызбай Арапбаевич деген менин агам бар. Бул жерде да биздин Тургун деген агабыз отурат. Өйдө туруп койсоңуз, аты да сонунда, өйдө Тургун депчи. Анан дагы бир агам бар, ал да ошол жерде отурат. Мына ушундай жакшы кишилерге ушул белек болсун деп жакшы ырды оон чыгарып койдум. Кыргызбай эке өзү ырдай алган жок, себеби мындай өтө бийик жерлери бар, ошону кабыл алып койсоңуздар. Сөзү Шайлообек Дүйшеевдики, Алай тоолору. Көргүм келди жылкылардын шиберге бел ашканын. Көргүм келди күлүгүңдүн туягынан тер акканын. Жада калса ойлой берем өзүң мага жибергенсип. Жалгыз калган булуттардын мени көздөй келатканын. Жалгыз калган булуттардын мени көздөй келатканын. Жанга кымбат жанар тоодой, жанга кымбат далай тоолор. Санап уштум канча тоолор, сага жетпес алай тоолор. Сага жетпейт алай тоолор. Ата бабам өскөн өрүн башкаларга тең болобу. Азаптарсаң өз элиңдей башка бир эл болобу. Сагындырып балдарыңды сен турасың түбөлүккө. Сага келип кете турган өмүрдүн бир мен коногу. Сага
келип кете турган өмүрдүн бир мен коногу жанга кымбат жанар тоодой жанга кымбат далай тоолор санап уштум канча тоону сага жетпес алай тоолор сага жетпейт алай тоолор жанга кымбат жанар тоодой жанга кымбат далай тоолор санап уштум канча тоону сага жетпес алай тоолор сага жетпейт алай тоолор Ойлаватқан суларыңды күзгі қылып қаранармын балалығым өткен жерде башқа қайдан табалармын мен ырдасам сенин ғана гүлдөрүңдү ырдап келем мен таянсам сенин ғана тоташыңа таянармын таянсам сенин ғана тоташыңа таянармын жанга кымбат жанар тоодой жанга кымбат далай тоолор санап уштум канча тоону сага жетпес алай тоолор сага жетпейт алай тоолор жанга кымбат жанар тоодой жанга кымбат далай тоолор санап уштум канча тоону сага жетпес алай тоолор сага жетпейт алай тоолор сага жетпейт алай тоолор Рахмат. Чоң рахмат. Мына жерде залдагы оштардын атынан, алалдар атынан чоң рахмат айтам. Ошо кыргыз эл акыны Шайлоок Дүшөп аман болсун. Бар бол, бүгүнкү туулган күнүң менен өмүрүң узун болсун, ушу элге кызмат кылып жүрөр. Өмүр каалайм силерге. Бардык эжекелерди, агайларды майрам менен кылган. Мына алалдардын атынан. Жакшы. Жөн койдо, айтылмай. Койдо коюштур. Шундай кишиден дагы 5 болсо. Бүгүнкү арендан жаап кото элек да. Рахмат Тургунова. Өмүрүңүздөн береке табыңыз. Башка сөз жок, жакшы адамсыз. Башкалардан башка адамсыз дегендей. Атам 1 жыл айтып калды, Майрамбек, кар оор жады, кел айылга деди. Башка балдарыңыз деле бар го десем, сендей тың эмес. Балам келип каар күрөш деди, анан күрөк ала кел деди, күрөк алып барып каарын күрөп атам. Бул жерде чоң үй бар, бул жерде кичинекей үй бар. Атам менен апам урушуп атат. Эки эле сөз, башка эч нерсе кайталанбайт. Силер жакта кандай экенин билбейм, биз жакта ошондой болуп атат. Апам айтып атат, өлүңдү көрөйүн ушундай жаман акмак дейт, атам болсо, эй акмак өтүп кетет дейт. Ушул эле эки сөз кайталанат. Улам тыңшайм, жаңы сөздөр чыгып калабы десем, жок. Өлүңдү көрөйүн ушундай жаманда. Эй акмак өтүп кетет. Эки эле сөз кайталанат. Чоңоюп калдым деп анан өкөнү жөнгө салып коеюн, Кудай өзү кечирсин деп анан кирип барсам, өкө радиону талашып атыптыр. Радиодо мен ырдап аткан экенмин, апам байкуш эне да. Мен ырдап атсам, улам өчүрүп коет имиш. Өзү келгенде угабыз, эй, өлүңдү көрөйүн ушундай жаманда депчи. Атам болсо айтат, эй, акмак өтүп кетет дейт, мен барсам токоношпай ырдап атыптыр. Мына ондай кишилер. Апам жетим болуп чоңойгон. Тайнемдин курсагында 3 айында таятам согушка кетип, ошол жактан дайынсыз жок болот. Анан апам 80ге чыкты, ушул убакка чейин
атамды бир көрүп алсам болот эле, атамды бир жыттып алсам болот эле деп кээде ыйлайт. Ошол ыйлап жүрүп бир көздө көрбөй калды. Анан апам жетимчиликтин азабын тартып, анан өзүнө тилек койгон экен, мен абдан көп төрөйм колуман келсе деп. 14 бир тууганбыз. Мен жетинчисимин. Атам айтып калчу ураматтылык, ошо жетинчи баламан кийин тың боло баштады, калгандары кирип болуп эле темирге десе эле буту сынып калып бир бала болуп эле жүрүштү депчи. Анан апам ошол жетимчиликтин айынан жанагы чеберчиликти үйрөнгөн экен, бирөөнүн төшөгүн кабып, анан мынча нан таап жейт экен эжеси экөө. Кичинекей чагым акылыма кире элек, үйүбүз мындай дөчөдө, анан апамы аялдар издеп келет. Эй, Толкун! Десе мен тилим кичине келбейт. Апам роддомдо! Мен ойлойм, апам семиз экен, анан роддомдо иштейт экен деп ойлочумун, көрсө апам жылда төрөчү экен. Семиз деген ал боюнда бар экен. Анан ошентип бизди тарбиялап чоңойтту. Анан чындыгында кичинекейбизде кичине эң баш болчубуз, анан ошого 4 сабыр жазып койгом, ошону окуп берейин. Шор эле мен кийген шым бак электин, ичинде дайым жүрчүм балекеттин, ата-энем мени кандай барктап бакты, мен антип балдарымды бак элекмин. Рахмат. Анан Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чыныбек Турсунбеков агабыз атама деп бир жазган экен. Ушул жерде отургандар колду шатыр-шутур чабышыңыздарга караганда бүт эле айылдан келгенсиздер. Ошол ырды мен аткарып берейин. Жаңырдын бет ачары сөзү Чыныбай Турсунбековдуку. Атама айылды бир эстеп алыңыздар. Мен дыйкандын баласымын, көбестеймин таланы, эгин тарткан машинаны, саман тарткан чананы, жазда балкон түбүндөгү жүр деген сеп кыштагына бир кетелик кийинчик аялымды кусаландып тынбай жаган жамгырда ешик кагып турган үйдүн алдында жазда балкон түбүндөгү бакка конгон чыйырчык жүр деген сип кыштагына bir getelik giyince
Чоң рахмат. Менин негизги максатым бүгүн 46-га толдум Кудайдын өкүмү менен. Мындан аркы кыла турган иштерим ошол кыргыз элине, маданиятына мындан дагы калың өзүмдүн кызматымды кылып, кошумчамды кошуу дегендей, маданиятка жакшы эмгекти мындан да жакшы сиңиребиз деп, апалардан баштап Жамбыл Камчиев айткандай, бүгүнкү жаштарга чейин өстүргөнгө өзүмө милдеттем алгам. Жамбыл Камчиев мени тамашалап калат. Кече күнү ноокатка барсам, бүт ноокаттын аялдары, кыздары бүт Майрамбектин концертине кетип калыптыр дейт. Бул жакта бүт мен сыйлап урматтап быр жазып берип аткан айымдардын бардыгы ноокаттан болот. Ноокатта эмне кылайын? Эркектер өздөрү өстүрө албаса, анан биз башка жактан келип өстүрүп атабыз да. Десем, анан сөздү баккан киши абдан ыраазы болду, жакшы Майрамбек деп. Азыр ошол өстүрүп жаткан кыздарыбыздын бири ноокаттан чыгып атат. Өтө күчтүү кыз. Анча-мынча давлениясы барлар дарыңарды ичип алгыла. Чындыгында күчтүү кыз, кол чаап койсоңуздар. Нурмира. Нурмира. Oturup seni istedim, ırgaylanıp bir günü gelet dedim. Sezim degen bir ruhmuş neyse doğran, sen de yırdı jaratkın gelet benim. Göl толку баяскага соғулабы, ошол көлдү толкуткан тобулагы. Аяламдын ажарын ырга бөлөп, Сулаймандын тоосунан жолугалы. İstedim, negedir seni istedim. Düşünbödüm, бирок неге istedim. Жодураган күлкүсүн жашыра алмай, жаз кушундай айланып келет дедим. Көл толку баяскага соғулабы, ошол көлдү толкуткан тобулагы. Аяламдын ажарын ырга бөлөп, Сулаймандын тоосунан жолугалы. Учатсага кыялым талыкпаган, элес болуп эч качан карыбаган. Кайра келчи кайрадан, кайра келчи, кагылайын каралдым жодураган. Көл толку баяскага соғулабы, ошол көлдү толкуткан тобулагы. Аяламдын ажарын ырга бөлөп, Сулаймандын тоосунан жолугалы. Көл толку баяскага соғулабы, ошол көлдү толкуткан тобулагы. Аяламдын ажарын ырга бөлөп, Сулаймандын тоосунан жолугалы. Нурмира Эркебаева. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Ушул агыздын кечесине кош келиптирсиздер. Дагы да болсо сиздер үчүн жаңы обон ошол Майрамбек агыздын жаңы обону Сенин көзүң аттуу чыгармасын тартуулап коюн. Кабыл коюңуздар. Айымдар келе жаткан майрамыңыздар менен ар дайым бар болуңуздар. Senin gözün жөн göz емес, жөн göz ментип карабайт. Жөн göz болсоң көргөн жерде неге жүрөк жаралайт. Сол göz болсоң көрчү мага башкаларча соз карап.
жалын ошол замат муздамат. Сенин көзүң со көз эмес, со көз ментип карабайт. Кирпиктериң жебе болуп бүткөн бойду аралайт. Со көз болсоң көрчү мага башкаларча суз карап. Ичимдеги ысык жалын ошол замат муздамак. Сенин көзүң жөн көз эмес, жөн көз ментип карабайт. Жөн көз болсоң көргөн жерде неге жүрөк жаралайт. Со көз болсоң көрчү мага башкаларча суз карап. Ичимдеги ысык жалын ошол замат муздамак. Ичимдеги ысык жалын ошол замат муздамак. Нурмира Эркебаева. Рахмат, чоң рахмат. Кетпей турсаң, колуң кармап коеюн. Ушуларды жаңы чыгарып анан бирөөгө жөнөтсөм, ал киши мага кайра жөнөтүп жүрүптүр. Көз доктурлар заказ бердиби сага депчи. Бул көз доктурлардыкы эмес, көзү жашнакайлардыкы деп айттым. Муну 70-жылдары Эгемберди Талипов деген зал кароончу огон жазган. Бирок мен ал кишиден уруксат сурап, мен да жазсам болобу десем, "Ой, жаза бер майнымек, жаза бер" деди, анан жаздым. Кол чаап койсоңуздар, Нурмирага чоң рахмат. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Рахмат. Азыр сахнага чыга турган биздин апаларыбыз Кыргызстанда, республикабызда болгон чоң фестиваль жана конкурстарда 3 жолу гран-прини утуп алышкан. Акыркы Кыргызстандагы Шайыр апалар деген жашнакай фестивальда өзүңүздөр билесиздер, жөнөкөй эле айылдан чыккан апаларыбыз ушунчалык эмгектин үстүндө иштеп, талыкпастан өздөрүн көрсөтүп, анда дагы гран-прини ээлеп алышты. Арасында бир кыйыны бар, өкүмдар бир аял бар. Ошону былтыр апамдап келип өкөн дос кылып койдум. Жыргал экен, булардын окаттыктардын бир касиети бар экен. Ошко келип кетсең, "Эй балажан, жол кирени мен төлөп коем" дей берет экен. Ошода Айша апамды чакырам. Кол чаап койсоңуздар, Уркуянын урпактары. Бүт милдетти өзүм алдымай, ушагайын сөздү аңдыбай, бүт өнөрдү элге берели, кийинкилер сактап калгыдай. Ак тилекти кошуп намыска, аттанганбыз сапар алыска, эмгек кылып калбай 30 жыл, өнөр менен чыктык жарышка. Уркуянын урпактары тартип болсо дайын темирдей, одарылып аттан жеңилбей, үлгү болдубу кыздарга, эл атабыз такыр жеңилбей. Өнөр болсо ичке катпаса, өздөштүрүп аны таптаса, элибизге тиет пайдасы, алмабыш деп үйдө жатпаса. Уркуянын урпактары тартип болсо дайын темирдей, одарылып аттан жеңилбей, үлгү болдубу кыздарга, эл атабыз такыр жеңилбей. Тартип болсо дайын темирдей, одарылып аттан жеңилбей,
bizdi sen eger Ak joltoy dep bilip seze ber Apalardın ırın başlagan Nokattan çıkkan eneler Urkuyanın urpakları Tarkip bolso dayın kemirley O darılı vattan dengilbey Ülgü bolu kızlarga Kela tabız takır cengilbey Tarkip bolso dayın kemirley O darılı vattan dengilbey Ülgü bolu kızlarga Kela tabız takır cengilbey Kela tabız takır cengilbey Kela tabız takır cengilbey Орқияның орпақтары. Кейінгі шығарма біз да жаш болғанбыз. Аяш апам шу. 70 қаншаны тамағын ішіп атасыз? 75-тің тамағын ішіп атады. Өткенде Аяш атам айтады, «Эми Аяш олым, қапа болбо, далише ушул Аяш апаң менен жашайым» дейді. Мен айттым, «Анан эми сиздин да сурооңуз өтүп кетти Аячта, сизге деле эч ким тийбейт болду» дедим. Мына ушул кишинин апам менен дос кылдым. Ушул кишинин арты менен мына жерде тургандардын бардыгы менин Аяш апам. Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн талантты сыйлап келген урматтуу туугандар. Ушул баланы бүгүн туулган күн экен. Бүгүн аябай чексиз кубанып турабыз. Себеби биз байбичелерди эч ким мынтип колдогон эмес.
ушул бала биз мындай аракет кылганыбызды байкап, бизге ырларды чыгарып, ушундай жетеп коштоп жүрөт. Мен бул балага не дерлем? Бул баланы жараткан ата-энесине таазим кылабыз. Өмүрү узун болсун, бакты таалайлуу болсун, ырыс кечиктүү болсун, ооматтуу болсун. Көпкө чыгып, кыргыз элине кызмат кылган таланттуу балдардын өмүрү узун болсун. Башың агарып, дайым элдин алды болуп жүргүн. Көп кылуу талантсың, кыргыздардын маданиятын алдыга көтөрүп, артыңан ошондой жаштарды өстүрүп, энелерди кубаттап жүргүн. Мындан кийин да ийгилик болсун. Атаңдын Шаймердени колдосун, апаңды Умай энеси колдосун. Көп жаша балам. Башыңан Аккалбак түшпесин. Былтырда Айша апа өпкөнсүз билесизби? Калпак кийгизип. Ошондон бери бетиме вообще жара чыккан жок. Чымын конгон жок. Айшпа. Бир чиркей конду эле 6 мүнөттөн 8 мүнөттөн кийин аркасынан 3 келип барды өлгөн. Бир жакта жүрөт мына. Майрамбек сиз отасызбы? бул көзө мен барганда үйүңдө турсун. Бирөөгө белек кылып жүрбөгүн. Дай барганымда ушул көзөнү эстеп, сен кылган кызматыңды эстеп, жана ушул келечекте кандай десем, көп кылуу талантың өссүн эстеп туруп жүрөйүн. Уктум. Рахмат. 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 Рахмат, Айшпа. Ларым, сіздерге чоң рахмат. Шундай жашынакай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн ыраазычылык айтабыз. Туура, улууларды сыйлабаса кишилерден биз урмат сый көрбөйбүз. Ойлооңуздар, ушу менен болду окшойт, Майрамбек менен урмат сыйбыз деп. Дагы жазып берем мен. Кол чаап коюңуздар, чоң рахмат. Чоң рахмат. Уркиянын урпактары жана Майрамбек Осмонов. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Азыр мен бирдекени айтып коеюн, туугандар. Мээде Майрамбек сыйлап чакырган чакыруу билет менен келгенде бир кол чаап койгулачы. Ал эми 250 сомдун акчанын көзүнө карабай билет алып келгенде бир кол чаап койгулачы. Мен муну айтып атканымдын себеби, туугандар, Майрамбек туулуп өскөн айылда көп болом мен. Концерт коюп, гастрол менен той аштарга барып калам. Ошондо мен бирдекени байкайм да. Кыргызстан боюнча эң маданияттуу айыл Токтогулдун Тоолук деген айылы. Ошо жерден өсүп чыкты ошол Майрамбек. Ошо жердин эли эң тартиптүү эл. Билсеңиздер, угуп коюңуздар. Кыргызстанда кайсы шаарга барбаган, кайсы айылга барбаган чакыруу белет сурайт, бекер кирген аракет кылат, жулунат, мен алдап кирет, мен мына калпагым карап туруң, азыр чыгам деп алдап кирип кетишет да. А бирок Токтогулдун Тоолугунда ушунчалык намыскө эл, алар бардыгы билет алып кирет. Бирөө дагы пригласительный сурабайт. Мен таң калдым ушугачы. Ошо жерден мына Анаш Кадырова чыкты. Ошо жерден Абдулда Иманкулов, Майрамбек Осмонов, Болсунбек, жанагы Алтынбек Ажалиев, Сиезбек, Таласбек деген кудул балдар чыгышты. Ушундай айылдар көп болсо деп тилейм. Кыргызстанда барчылык, токчулук болсун, кененчилик болсун. Азыр мен Майрамбектин концертине катышып атканын себеби, Майрамбекти мынерде парадис деп жазылып турат, ошол сөздүн кошулушуна менин азмасы тийиштигим бар да. 93-жылы Майрамбек Бишкекте жаңы чыгып аткан убакта келип биздин кудулдардын концертине келип бирден ырдап коеюн, байке, аке, бирден ырдап коеюн деп келип калат да. А мен айттым, сен бирден ырдап, ал убакта билеттин баасы 10 сом болчу. Ошондо 100 сом берсе элек бир ырдап чыкканына.
Мен айттым, саға 300, 400 берейін, 500 берейін. Сен көшеде аргимдер турайсың, ошоны чыгып елге турап берші десем, ұнамайды. Ақыры сен анда ырдабайсың дедім, ақыры чыгып ошо турап берді, ошонан бери парадис болып қалды. Азыр мына қанша жыл өтті, 26 жылдан бері мен экзамен албай қойдым эле, азыр чыгып сіздердің алдыңыздарда бір экзамен алып қойсам мақұл боласыздар ба? Майрамбек Османов, беркетші. Мен ағайыңмын. Жарайт ағай. Сен оқушымсың. Түз қарам яқты. Мен сұрау берем, сен жауап бересің. Жарайт ағай. Мақұлсың ба? Мақұлмын. Азыр мындай. Мен бір неше сұрауларды берем, сен мындай жарымын айтам, сен жарымын айтасың. Мақұл ба? Мысалы, мен саған мындай сұрау берейін. Жерде ақша жатады дейлі. Анан ақша жатады дейлі. Қайсынысын таңдайсың? Ағай, мен ақшаны іле алмақпын. Ақшасын? Ей, ақылды алыш керек бол. Мен сенің орныңда болғанда бірінші ақылды алат елем. Ағай, кімге міне жетпес ошоны алат да. Анда мындай, саға башқа сұрау берейін. 3-ке 7 қосса қанша болады? Ал оңайлы да ағай, 3-ке 7 қосса 9-да. 9 емес? 10 болады. Ағай, жаман кидайшықсыз да. Өткенде айтпадыңыз біле, 6-ға 4 қосса 10 болады деп. Аман алдайсыз да ағай. 5-ке 5-ті қосса 10 болады. 7-ке 3-ті қосса 10 болады. Аман кидайшықсыз да ағай. Так, мындай болбойт екен, саға мындай жеңілірек, таталырақ сұрау берейінші. Сен таза болсаң. Мында бізде ұшқыл сөздер бар да. Сен таза болсаң, мен таза болсам. Шейшеп таза болады? Жоқ, сен таза болсаң, мен таза болсам, қолым таза болады деп айтқан. Кім айтқан білесің бе? Исхақ Масалиев айтқан. Исхақ Разақов айтқан. Исхақ Разақов. Советтер Исхақ болса болды екен да. Құр келген күйеу баладан. Құр келген күйеу баладан Құдай сақтасын. Құдай сақтасын емес, құр келген күйеу баладан қурай терген құл жақшы. Қурай терген құл жақшы. Ошоны нәрсе біліп алсың. Атың шықпаса? Атың шықпаса, фамилияңды өзгерт. Атың шықпаса жер өртті. Жер өртті. Бұна жігітке? Жігітке. Bir аял аздық қылады. 70 өнер аздық қылады. 70 өнер. 70 өнер. Ешігін көріп, ручкасын жұлып ал. Ешігін көріп төрін өт дейді. Ешігін көріп төрін өт. Сен жақшы біліп еткесіңе. Мен білгенде сен 48 адамды тура шерең. Ағай, микрофоныңыз іштеп айтады. Мен білгенде, мен білгенде сен 48 белгілі инсандарды тура шерең. Азыр 50 болып қалды ағай. Қантық? Азыр мен дағы екеуіні қошып қойдым. Кімді? Жанар Ақаев пенен Исақов Сапарды қошып қойдым. Алар кемелі? Алар сіз тануайсыз, алар Тоқойда жашабайды, алар бияқта бізбенен жашайды. Мисалы ағай, мынакей Жанар парламентте отырады, Исақов алдыда отырады. Бірақ, урматты меймандар, мен бірінші Жанар Ақаевтан рұқсат сұрап, анан турап атам. Bir күні рұқсат сұрадым. Жанар Қуанович, сізді турай берсем болау десем минтіп айтты. Майрамбек мырза, туразаңыз сұрай беріңіз. Бірақ, жаңағы тұрсынбайлар қошадып, қатын алған, патын алған дебеңіз. Деді да, ағай. Мақұл дедім, мал қалды сізге оқшап, бір аял, жіндегі оқшалы бір аял мен шағанлар жашай береді да, постоянно. Анан кейін, мына, азыр Сапар Исақовқа сұрау береді мен тіпчі. Сапар мырза, сіз айтып қойсаңыз. Жаңағы дарақтарды ғой алып келіп тиіп қойдыңар. Ал дарақтар ертең көктейгі, дарақтар көктейгі. Ошол маселе жөнүндө айтып қойсаңыз. Десе Сапар. Жанар Кубанычевич ал мындай да, аны сиз жакшы билесиз да.
Biz жана дарактарды алып келип, чет өлкөдөн алып келип сайбадык бе? Алардын бирөө 9000 сом, жол киреси менен жана жатакана башка нерсе менен 9000 сом болуп калды да. 9900. Анан элдер айтып атышпайбы? Анын чекесине эмнеге рейка сайып койдуңар депчи. Анын преимуществосу мындай да. Бизде Кыргызстанда Жанар Кубанычевич башка жерлерге караганда жамгыр кичине кургагыраак жайыт экен да. Анан кийин ошол жана дарак көктөбөй калса, ошонун ордуна жанагы жандагы рейкалар көктөп кете берет да. Жамгыр кургакта болобу? Эми сен мында кылчы. Анан кое туруңуз, анан кийин дагы бир суроосу бар, минтип айтат. Рахмат, мен сөзүңүзгө жакшы деле түшүнгөн жокмун. Сабыр мырза, мына кызматка жаштарды алып атасыздар. Капара болобу, апапак болобу, чыгын эле жаш болсо эле алып атасыздар жумушка. Мунун кандай максаты бар? Десе айтып атат. Жанар Кубанычевич, сиз жакшы билесиз да, кара уй болобу, ак уй болобу, сүт берсе болду да деген бар. Сен мында кылчы, азыр элге белгилүү таанымал дикторлордон бирөөсүн сурап берчи. Так, дикторлордон бирөөнү турап берейин. База, урматтуу меймандар. Жанагы келаткан кыз бар го, розовый кийинген. Шуну өп коюн. Кел ага. Жеңеме гүл керек деп аттыңыз беле, как раз ма? Мындай турбайбы? Турсун ооба. Өрттө. Өзүңүз айтып калсаңыз го, оокатта гүл жок, колуңузга гүл кырмасак эле жүрөгүңүз дүкүлдөп кетет депчи. Жана Гүлшан Молдоева деген диктор эжебиз бар го. Ошол бир күнү поликлиникада турган экен, эрте менен эрте барсам, эми ал киши мындай өзү баскан турганын деле ошол радиодо, теледе жүргөндөй жасалмада, монтип жүрөнүп турган экен бир жерде, монтип. Чыкыйган аял да. Анан эми ал кишинин андай экенин билбейм, мен барып учураштым да. Саламатсызбы же? Гүлшан жагандай десем, саламатчылык. Радиодогудай, теледегидей. Анан ойлоп калдым, эже эфирден келаткан окшойт, эмне образдан чыга албай атат деп анан сурадым, кичипейилдик кылыпчы. Эже эмне бир жериңиз ооруп атабы? Доктурга эрте келип алыпсыз го десем, бир эженин мындай өзгөчөлүгү бар экен, дайыма сааттарды кошуп сүйлөйт экен. Любой сөз сүйлөсө сааттарды кошот экен. Мисалы мындай. Майрамбек, эрте менен саат 8ден 30 мүнөт өткөндө больницага келдим эле. Анан ал больницадагы жардамчылардан сурасам, алар ал врачты бүгүн саат 9дан 10 мүнөт өткөндө келет дешти. Таңгалып атам да. Бирок күткөнүмө абдан көп болду деп. Тим эле коммерческий каналда алып бараткандай да. Анан кийин Минеңиз ооруп атат эже дедим. Десем айтат, Майрамбек, жездең күнүгө саат 10дон 30 мүнөт өткөндө кеч келет, антиметип экөөбүз 11ге чейин чай ичип, анан 11ден 30 мүнөт өткөндө уктап калабыз дейт. Анан кое турбайсызбы анан? Анан бул эже бул образдан чыга албайт экен, анан минтип койдум. Гүлшан эже, мени дагы бир врач күтүп атты эле. Ал жерге 30 мүнөттүн ичинде барып калбасам болбойт. Саламатта калыңыз деп койдум. Сен да өзүң да. Майрамбек Осмонов. Анан ал эч нерсе эмес. Сен мындай белгилүү режиссерлордон, актерлордон дагы бирөө бар. Чырмаш Төрөбеков деген бар го, ырчы. Карасулук. Ооба, ошол дагы досум болот да, бир жаш улуу. Анан досум кандайсың? Сүйлөгөндө да ошондой да. Bir günü bir столоваяга кирип калдык эле, тиги кыз айтты да. Байке, эмне ичесиңер деди эле. Мага лагман берчи, лагман деп кадимгидей урдагандай. Анан бир айылга барып экөөбүз концерт коюп, анан көчөдө концертке чейин кичине басып, эс алалы десек, бинакта бир ит чыга алды эле. Дейт экен. Неге мынтип атасың десем, жана Бишкеким деген мага каныма сиңип калган да дейт. Ошонун оonu менен ошондой да. Чочуганда да ошентип чочуйт экен да. Майрамбек Осмонов. Майрамбек эми чоң рахмат. Сен ушундай пародия жанрында аябай өсүп атасың. Азамат, сен режиссерлордон, актерлордон бирөө жарым туруй аласың? Белгилүү, эл тааныган.
Жамбыл камчийтти да тораш керек эле. Жакшы болот эле. Геннадий Базаров деген режиссер бар, билесиздер, сакалы деле көп кою эмес, бирок мен коркуп берем ошол кишини. Бир жолу Октябрь кинотеатрынын жанынан көрдүм да. Биякта кызыл күйүп атат, жашыл күйүп атат. Кадимкидей жана пешеходдон өтүп баратат. Ал кишиге КамАЗ уруп кетеби, такси уруп кетеби, иши баары бир экен. Анын мен ойлоп калдым, анын максаты бир гана мунун эле түгөтүш керек экен сигарет делечи. Туура берейинби ошону? Мындай да, мындай катып калганбы, же сигарет ушинтип катырып коё билбейм, монтип атат экен да. Байрамбек Осмонов. Байрамбек Осмонов мынау бүгүнкү сахнанын дизайнын өзү жасаптыр. Мынау турган эмеректердин бардыгын, темир стойкалардын баарын өзү сваркалаптыр. 26-сынан бери ушерде жүрөм. Жамбыл аке дейт, ошо атасы Кыпчак аке темир уста болуп иштеген. Уксаңыздар керек, темир уста болуп 39 жыл иштептир. Анан жардамчысы ким дебейсиздер, жанагы чоң өзү кичинекей балка менен уруп турат да темирде. Чоң базганды ким урган билесиздер? Майрамбектин апасы токтогон эже. Ошол эжеге өзү уруп берип турган экен да. Көрүкчү да ошол экен. Ушундай бактылуу үй бүлөнүн баласы Майрамбек Осмонов. Айтмакчы, жана мен токтоолдуктарды өстүрүп жүрө берипмин да. Ноокаттыктарга көңүл бура коюпмун. Азыр мына ноокаттан биздин уркуян урпактарын, андан кийинки ырчы кыздардын баардыгын өстүрүп аттыр да. Мен биякта карасам, азыр сахнанын артында жыгылы кыз келиндер, катын калаш, кемпир кесек, кыз кыркын калбаптыр, баардыгы ноокаттыктар экен. Азыр алдыңыздарга чыга тургандагы өзүбүздүн жердешибиз, биздин жердешибиз, кадимки менин досум рахматы Жаныбек Алыкуловдун жубайы Азиза Алыкулова.
Азиза Алыкулова. Жаныбек Алыкулов өтүп кеткенден кийин Ади Маматова болуп калган. Урматтуу агайын туугандар, жеңем бүгүн бир күлүп, бир ыйлап аткан мезгили, эмне үчүн дегенде Жаныбек Алыкулов дагы 3 мартта төрөлгөн. Арбагы ыраазы болсун деп бүгүн Куран окуттук. Бактыбек Мамытов деген киши дагы бүгүн 3 мартта төрөлгөн. Теледен көрөт, кол чаап кое бериңиздер. Анан жеңе балдарды абдан жакшы тарбиялап өстүрдүңүз. Бир баласы азыр дүйнөлүк аренага чыккан футболчу болду. Бир баласы баягы аскердик кызмат бөлүгүндө, бир баласы Манас абдан жакшы мыкты алып баруучу, тамада билесиздер. Жеңем болсо араң ошол анча-мынча кыйынчылыктардан эми чыгып, өйдө суурулуп, чыгармачылыкка аралашып атат. Жеңе сизге таазим. Сиз абдан удачный тийгенсиз күйөөгө. Эгерде сиз ноокатка күйөөгө тийсеңиз, мынча ачылбаган эмессиз. Чоң рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен ушу жаз айларынын алгачкы күнүндө Майрамбектин апасы бизге ушундай таланттуу, ушунчалык мыкты, таланттуу жигит, өнөр адамын белек кылган экен. Майрамбекке бир дүркүрөгөн кол чаап коюңуздарчы. Майрамбек, туулган күнүң менен. Рахмат, азыр Жалал Абадтан дагы бизде мындай белгилүү боло албай жүргөн кыздарга чын жүрөктөн чыгармалар жазып берип, аларды дагы элге тааныталы деп атабыз. Анан эле өзүң эле чыгарма жаратып эле, өзүң эле акча чогултуп эле анан бала чакам багам деп өсүмчүлдүк кылсак, менимче окурукту алыс таштабаган болуп, канатыбыз кенен жайылбайт. Мен ойлойм, ушул жерде келечекте мен оончу болот элем, элге таанылам деген адамдар болсо, канатты кенен жайып, дайыма бирөөлөргө дагы жакшылык кылганыбыз жакшы. Ал жакшылык эртең өзүбүзгө кайтып келет, Кудай кааласа. Азыркы чыга турган ырчы кызыбыз Жалал Абадтан келди. Бул өзү айтып атат, мени Жалал Абадта Микрофон коюп бергич болуп калганмын. сезип атат эмне деримдичи. Туугандар, мен микрофон стойкаларды коюп бербейт элем. Эгер Майрамбек мени намазга жыкпаганда, ошентип ичип эле жүрө бербей, намазга да жыгылың деп, андан 15 жыл мурда келип үйгө келип жатып кеткен, ошондо үйрөттү эле. Ошондон бери калтырбай багымдат. Анан башка намаздарга да өтүп атам азаздан. Майрамбек ажы, кол чабуулар. Кудайга тооба кылдым да, тооба кылдым. Жамбыл камчый барып мага ушинтип стойко ташып калат деп такыр ойлогон эмесмин да. Эми бир ачылайын, Кудай кааласа. Азыркы ырдай турган ырдын аты Кусалык деп аталат. Сөзүн жазган Шайлообек Дүйшеев. Бирок кичине тарыхын айтып берип коеюн сиздерге. Шайлообек Дүйшеев айтат, жетим болуп чоңойдум дейт. Апам болсо 2 размер чоң пальто алып берди дейт. Ал пальто кышында дагы колгап болуп калат дейт, минтип кой берсем, чыгарсам колум чыгып калат дейт. Ошентип анан шаарга келдим дейт, окуу жайга өткөндөн кийин жарым жыл өтпөй өзүмөн кымбат бир кызды жакшы көрүп, анан ага арзуумду билгиздим дейт. Билгизсем ал айтты дейт, орусча мүнөз, орусча өскөн кыз экен дейт. Шайлообек, сен үйүңдө күзгү барбы, жокпу деп айтты дейт. Бар десем, күзгүдөн өзүңдү карасаң дептир. Анан барып үйүнөн, тууганын үйүнөн барып күзгүдөн караса, чын эле баягы Шайлообек тигинден ылдыйраак турат. Анан Майрамбек болгон ошол көкүрөмдө болгон арзууну ошол калем менен чыгардым кагаздын бетине дейт. Кусалык деп ыр жаздым дейт. Ошентип өмүрлөр өттү Майрамбек. 60га чыктым, бир күнү 60 жылдыгымды берип атсам, бир көзү күлмүңдөгөн эле кемпир келип калыптыр дейт. Баса Майрамбек, ал кыз мени минтип айткан дейт. Шайлообек, сени танкка тебелеп кеткен деп айткан дейт.
Анан аябай намыстанганмын дейт. 60 жылдығымды беріп атсам, көзі күлмүңдөгөн эле бир аял келип гүл берди дейт. Анан кулагыма шыбырады дейт. Шайлообек, баягы сен менен оккан кыз менмин деп айтты дейт. Карасам, жакшылап карасам, уже аны танка тебелеп кеттир дейт. Карегимди жашы кылып жамгырдым, канча күттүм арасында ай жылдым. Какшап жетпей калганымды билсең да, каранымды бир көрүүгө зарбы. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктө дарпы бул. Мен бактылуу бола албадым кантейин, сен өзүңдү сезсең болду бактылуу. Сагындырган гүлүн көздөй бара албай, сайда бир күн солуй текен агалбай, сана менен таңдатырып келатам, сага окшош бир да жылдыз таба албай. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктө дарпы бул. Мен бактылуу бола албадым кантейин, сен өзүңдү сезсең болду бактылуу. Адам жоктур бул жашоодо сүйбөгөн, ашыктыктын азабына күйбөгөн. Мейкиндеги кош сызыктай биз эми бир кездешпей өтөбүзбү дүйнөгө. Ажыратты бизди мезгил ташкыны, айыкпаган жүрөктө дарпы бул. Мен бактылуу бола албадым кантейин, сен өзүңдү сезсең болду бактылуу. Сен өзүңдү сезсең болду бактылуу. Сен өзүңдү сезсең болду бактылуу. Сөзі Шайлообек Дүйшеевтікі, музыкасы оны Майрамбек Осмонов аткаруучу автор. Аткар авторды. Аны айттым Жамбалеке, кайра айта бериштин кереги жок. Пауза болбосун деп атам да. Ошо булар бүткөндө эле сиз жакты карап атат, Жамбалеке сүйлөсө экен деп. Надырбек Алымбеков деген эл акыны бар. Ошол киши минтивир жазган. Токойдо жалгыз калбасам, атымдын баркын биленби, төшөктө ооруп жатпасам, катындын баркын биленби дейт. Адамча жашоо 30 жашка чейин эле. Байлыгыңыз болобу, балаңыз болобу, баары бир баркын билбейсиз. Жашоонун кыйынчылыктары 45 жашта башталат. 45 жаш бул эркек үчүн эшектей иштеген жаш.
55 жаш эркек үчүн ит жашоо. Тапкан ташыганыңдын бардыгын үрүп кайтарасың. 65 жаш эркек үчүн маймыл жашоо. Бир дарактан бир даракка секирип маймылга окшоп үйгө батпай каласың. Пенсияга да чыккансың, сурооң өтүп кеткен. Эч нерсеге жарабайсың, же оор таш көтөрө албайсың, же аялыңдын ачуу сөздөрүн көтөрө албайсың. Аялдар кир жууйт, тамак жасайт, жок дегенде неберени багышат, үй шыпырат. Айласы кеткенде аял киши ыйлап жеңилдейт. Эркектерде андай касиет жок. Аялыңыз үй шыпырып атканда мына жерде көзүңүз көрбөсө деле гезит окуп отурган болосуз. Түрчөлүңдөр эмнека дейт. Шабылдаган боюнча наркы үйгө кирип кетесиң. Наркы үйгө жетет, шыпыргы менен турчу менен барчы дейт. Ошон үчүн кулаңызга күмүш сырга. Мээңиздин суроо өтүп кете электе мээнет кылып намаз жаттап алыңыз. Эртең өмүрдүн аягы келет. Майрамбек 2019-жылы Ошко келгенде бизге эскертип кеткен концертте деп Кудайдын алдында Кудай кааласа жүзүм жарык болот. Анан Надырбек Алымбеков айтып атат. Аялым идишин жуйт калдыратпай, себеби нерви жука жалбырактай. Анында өнөрү жок дебегиле, базар десе жулуна таргымактай дейт. Либой аялга 3000 сом берип базарга жөнөтүп жүрсең, Либой ордан айгат. 3000 сомго чейин эптеп, карызга болсо да алып берип жөнөтүп жүрсеңиз, bir жума тынч жашайсыз. Надырбек Алымбеков анан мурун Ошто иштеген экен, bir жума жоголуп кеткенде аялы минтивр жазат. Көдөнүмө так калтыра тепкенсиң, көкүрөккө муздак сууну сепкенсиң, эй Надыке, ошол жакта жүрө бер, сен мен үчүн Сирияга кеткенсиң деп жазып коюптур. Дагы бир кыйын акын бар. Карбалас Бакиров деген. Ал балдар деген ырында минтип жазып атат. Икардай мен асмандан кулаганда, илинип силер көктө калгансыңар. Балдар, эй, ошон үчүн балдарсыңар. Эстүүлөр тааныганды таңгансыңар. Өтүнөм жерге шашып түшпөгүлө, а жерде жашайт жалаң жалганчылар. Азыркы биздин замандын ыры, сөзү Карбалас Бакировтукы, балдар. Икардай мен асмандан, ей кулаганда, илинип силер көктө калгансыңар. Чырылдап биз жетпеген жылдыздарга, чырылдап бирден колуп алгансыңар. Өтүнөм жерге шашып түшпөгүлө, эй түшпөгүлө, а жерде жашайт жалаң ол жалганчылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, эй жалганчылар. Тайлардай булуттарды, эй айдайсыңар. Таланын чагылганын кармайсыңар. Көкөлөйт күнөөсүздөр жеңил гана, тайгада канаты бар кардайсыңар. Суранам жерге шашып түшпөгүлө, эй түшпөгүлө, а жерде жашайт жалаң о жалганчылар. А
жерде жашайт жалаң, жерде жашайт жалаң, ей жалганчылар. Икардай мен асмандан, ей құлағанда, иленіп силер көкте қалғансыңар. Теп өтіп жерде жатқан шын қалтынды, шындықтың мейкінен жанғансыңар. Өтінім жерге шашып түшпегіні, ей түшпегіні. А жерде жашайт жалаң, ол жалғаншылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, ей жалғаншылар. Өтінім жерге шашып түшпегіні, ей түшпегіні. А жерде жашайт жалаң, ол жалғаншылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, жалғаншылар. А жерде жашайт жалаң, а жерде жашайт жалаң, ей жалғаншылар. Майрамбек Осмонов, сөзі Қарбалас Бакировтікі, балдар. Кейінгі атқарыла тұрған шығарма бір байкебіз бар еле 84 барақ маға ғыр берген. Майрамбек ұшындан қарап көрді, онан қарасам жуайына жазыптыр. Ошол кіші айтқан, жаш кезде аялдабдан урматтап сыйлаш керек екен. Мен үшін дегенде қарығанда чай бербей, дары бербей, арғайсы нерсені беріп шылыңдайды екен. Шон үшін жаш кезде бұлардың урмат сыйына ішен ішіне татыш керек екен дейді. Мұны жерде 25-тен 45-ке шейін отырғандар болса, сіздерге азыр ерте. Мұны қылсаңыздар болады. Бирок 50-ден 54-тен арқы 65-ке шейінкілер сіздер давыным дауына кечіккенсіңер. Ошол кишини ушулар менен сүйүнтүп, анан кемпири менен азыркыга чейин ынтымактуу жашайт. Жубайыма Арно. Бел маға болорум, бөксірсім шалқып толорум. Адашып қалсам турмуштан, ақырын түздеп қойорум. Адилет түздеп қойорум. Сынымды не бақ өткенсің, сыйырматыма жеткенсің. Сыйлашы өмір сүреліп, қарылық бізге кеч келсін. Отыз жыл өмір сүргенім, ойымда сенсің сүйгенім. Опқолжып жүрек орытпа, өзіңден башқа сүймедім. Өзіңден башқа сүймедім. Сынымды не бар өткенсің, сыйырматыма жеткенсің. Сыйлашы өмір сүреліп, қарылық бізге кеч келсін.
замандын бат эле тилин табасын жакшы сөз айтып аларга барына тегиз жагасың барына тегиз жагасың сынымды неба өткөнсүң сыйырматыма жеткенсиң сыйнашы өмүр сүрөлүп карылык бизге кеч келсин карылык бизге кеч келсин карылык бизге кеч келсин. Майрамбек Осмонов. Өткөндө бир баткендик досум мен больницадан чыгып келатсам каяктан келип атасың дейт. Кичине үнү жоонураак. Бул больницага агам жатып калыптыр десем, кайсы больницага дейт. Мынау больницага десем минтип атпайбы? Центральный больницага дейт. Мягкий знак жок, центральный больница. Шундай. Анан мен Кытайда кыргыздарды салыштырам да, Кытайда Джунгого сапар деген бир жакшы бери бар. Ошондо бир Адыл деген бала минтип сүйлөйт. Бүгін Қытай компартиясында болып жатқан программаларды, аларды ишке ашыруу боюнча Қытай компартиясы программалардын операторларына мындай деп кайрылды. Дегенде биягында бир кичинекей арык кыз бар, ал минтип айтат бир аздан кийин. Эме арыгыңыздар дейт. Булардын ырлары да аябай узак болот экен. Биздики мисалы Ырыспай Абдыкадыров, Сагыну болду, ырдай берет. Булардыкы такыр башкача да. Эме арыгыңыздар. Сен Тетякта келатканда мен Моюняктан сени көрүп калдым. Бул ырдын аты. Аткаруучусу ушундук. Аткаруучу дүкөндүн урунун бир тууган иниси тургандан акесин бала сыртайт дейт. Централ Банса. Ушундай. Анан мен Кытайда кыргыздарды салыштырам да, Кытайда Джунгого сапар деген бир жакшы бери бар. Ошондо бир Адыл деген бала минтип сүйлөйт. Бүгін Қытай компартиясында болып жатқан программаларды, аларды ишке ашыруу боюнча Қытай компартиясы программалардын операторларына мындай деп кайрылды. Дегенде биягында бир кичинекей арык кыз бар, ал минтип айтат бир аздан кийин. Эме арыгыңыздар дейт. Булардын ырлары да аябай узак болот экен. Биздики мисалы Ырыспай Абдыкадыров, Сагыну болду, ырдай берет. Булардыкы такыр башкача да. Эме арыгыңыздар. Сен Тетякта келатканда мен Моюняктан сени көрүп калдым. Бул ырдын аты. Аткаруучусу ушундук. Аткаруучу дүкөндүн урунун бир тууган иниси тургандан акесин бала сыртайт дейт. Булар антип айтып турбаса болбойт экен. Ошон үчүн мен ушул темага атайын байланыштырып, Кытайдан келген бир кыргыз кызды таап алдым. Аты Нуржамал, атасынын аты Турган. Шоан десем, Гоня. Шеше Гүля. Саламатсыздарбы, кыргыз бордоштор? Кутмандуу кечиңиздер менен жалпы Кытайдагы кыргыздардын атынан сиздерге жылуу салам. Чоң рахмат. Ушул жерде отурган бардык апалар, эжелер, сиңдилер, жеңелер, тажелер үчүн сиздердин келе жаткан 8 март аялдар майрамыңыздар менен куттуктаймын. Өмүрүңүздөр узун болсун. Кезекте сиздер үчүн өмүргө деген ырды аткарып бермекчимин. Сөзү Каныбек Иманалиевдики, оон жазган Майрамбек Осмонов байкеники. Жаңы ырдын бет ачары кабыл алыңыздар. Бөөп келсе бир кубанып, кары кетсе бир кул барып, аттың өмүр
şamday güyü, şamday güyü. Yayda toylu, kışta azı, bir de jetip, bir de aşık. Ak bulutta benim koşum, ömür bara kayda şaşır. Balda şirin cardı suyup, bala gülse koşu gülüp, ottoy ömür öçüp barat, çoktoy canım, şamday güyü, şamday güyü. Balda şirin cardı suyup, bala gülsün koşup gülüp, ottoy ömür öçüp barat, çoktoy canım, şamday güyü, şamday güyü. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat. Жамал Турган кызы. Эч эстен кетпейт. Кыргызстанга биринчи жолу келген ошол күн. Биринчи жолу Кыргызстанга самолет учуп келип атам. Самолет конду, радиодон айтып атат. Учак Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары Манас аэропортко келип конду деп. Ошондо Кыргыз Республикасы деп укканда мен ыйладым. Чоң рахмат. Кандай сонун жилегибиз кыргыз түндүктөн форма кылынган. Кандай сонун кыргыз тилде кимдер айтылса. Кандай сонун президентибиз кыргыз тилде сүйлөп жатса. Мекендин кадырына баралы. Мекенди сүйөлү. Мекенсиз жүргөндөр канча жүрөт? Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкени. Чоң рахмат. Майрамбек Осмонов байкени тек гана Кыргызстанда эле эмес, Кытайдагы кыргыздардагы аябай жакшы көрө турган оончу жана композитор, аткаруучу. Бактыма ошол байке Кыргызстанга салам деген ырды жазып берди. Сөзү жана обону ошондой эле аранжировкасы дагы Майрамбек Осмонов байкеники. Жаңы ырдын бет ачары кана эмесе кабыл алыңыздар. Kıvanычым koynuma batmay turat, mekenimdi bugün men körgönümü. Özümdü özüm koyorgo je tapmay turam, bir işenip işenbey kelgenime. Salam 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 Kırgız elime, jalan jalan kulba verdin demime. Çürük çürük ezip çürgün gün geldi. Var bololu hem biz, vay bololu hem biz. Aman bolsun elbis.
сағындырған бүтеркене етіп бағындырған араларда жашасақ қандай болмақ тағдыр екен ұшының барын қылған салам 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 қырғыз еліме жалаң жалаң қубат бердің деміме жүрек жүрек ezеп жүрген күн келді бар бололу эми биз бай бололу эми биз аман болсун элибиз Salam 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 kırgız elime Jalan jalan kubat verdin demime Çürük çürük ezip жүргөн gün geldi Var bololu hemi biz Bay bololu hemi biz Aman bolsun elimiz Salam 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 kırgız elime Jalan jalan kubat verdin demime Vay bololu hemi biz Aman bolsun eli biz Mal Чоң рахмат. Нұржамал тұрған қызы. Нұржамал. 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 Bir görünüm koçu daha. Нұржамал, тұрған қызы bir көрініп қойшы қызым. Нұржамал тұрған қызы. Чоң рахмат. Азыр алдыңыздарға бір Құштарбек Ташматов деген қарасол жігіт шықмақшы. Аккордеон менен Майрамбектің ырды айтты екен. Қарасулық демекші, екі қарасулық ақсақал. Азыр енді барды келе сотқа көтеріп, барды келе интернетке кіріп қалды. Оша екі ақсақал мұрда кемпірлер қашып болып кеткен бе, ажырашып кеткен бе, екі кемпірмен танышып тұр. Танышып, жол ұша тұрған болып қалды тұр, Науай паркта. Өке кетіп атып, сөйлесіп қоятмеш. Азыр жолы болып қалсақ, не қылабыз деп? Не қылады лек? Чайханаға барып, аш заказ қылабыздағы, бір коньяк алабыз, içебіз, жейбіз, анан екегіден тарқап кетеміз деп тұр. Десе біреусі, ұнавай қойсашы дейтімеш. Десе ұнавай қойса іштек емес, ұнап қалсам не қылабыз дейтімеш. Емесе азыр алдыңыздарға Құштарбек Ташматов шықырмақшы бұң. Қарасолық жігіт екен керек. Саламатсыздар ба? Майрамбек Османов ағауыздан өмірлешімі деген шығармасын атқарып берейін. Қаул алып
Құштарбек Ташматов. Құштарбек Ташматов. Майрамбектің өнердады. Құшақ тола қылып мінерге толтырып қойайын. Теледе тартып атқан балдар. Гүлді көрсетіңіз, елдер гүліп тұрғанды көрсетіңіз деп атшат. Bir gülüp koyula жақшылап. Сұраныз, ол чағып қойыла. Адыр алдыңыздарға дағы бір қара солық талантты өртші қызыбыз Ақмарал Жорабаеваны шықырмақшымын. Ан шықырардың алды да бір қара солық бір дағамындай молда кіші бар екен. Бағындай соткадан әркімге хадистерін, түрді оқиғаларды жіберіп тұрады екен, дини немелерден. Ошентіп атса, молдаға bir gelin gelip kaldır. Moldaka, kolunuz boş olsa bana bir yerden berip koymuş. Hem de yerden. Menin güyüm başka ayalmen jürüp gitti demiş. Jürüp ketsen de namaz oku, ibadatların kıl, Kudaydan tili, güyüme insaf versin, iman versin de aysanın biri güyün kaytıp gelet dediler. Dese gelin, yok men öç alım geliyor tat demiş. Qancha o'ch olasınız? Men dağı taksi bilen жүрөм, ya artist bilen жүрөm deptir. Oy antip aytpa. Taksi bilen жүрсөң, 6 ay tozoqqa tushgan bilen barabar. Eğer artist bilen жүрсөң, 1 yıl tozoqqa tushgan bilen barabar. Anday jaman oylardı başına aldı zırgıt. Dese gelin oylanıp turup, molda bilen жүрсөмчү deytmiş. Desem, molda ha, darole beyişke çıkın gelip atağı dedi. Қаулы құшпақ құш айтып отпады өлі халал концерт деп. Мен тияға киінгені кеткенде жана өзгөн пөзгөнün жөнүндө айтып жүрдүк шойды. Плов демдеген жөнүндө. Ошону айттык шойды, айтты. Болгон жакшы. Оны Майрамбек Осмонов агабыздыкы аккордеондун оштосунда аткарып берели, кабыл алып коюңуздар. Виздерің болғын жақшы, сағынған құчағың толғын жақшы, бақтысыз тұрмышқа басынғанша, балаған жарға жар болғын жақшы. Жақшылық бақтыға жетелетет, жаштыққа өмірді тетелетет. Жақшыдан жан дүнім азықтанып, Қусалу көңілді көкөнөтіп, қусалу көңілді арманды өмірдің көкөнөтіп. Сүйдірі біздерің болғын жақшы, сүйінің соғына тұңғын жақшы, сүйбөгін бірігі құр болғанша, жақшыға жанашқан жолдыр жақшы. Жақшылық бақтыға жетелетет, жаштыққа өмірді тетелетет. Жақшыдан жан дүнім азықтанып, қусалу көңілді көкөнөтет. Қусалу көңілді арманды өмірдің көкөнөтет. Сырдашар құрдашың болғын жақшы, сыйлашып қармашқан болдыр жақшы. Билбеске бірігіп құр болғанша, білгенден билігі болғын жақшы. Жақшылық бақтыға жетелетет, жаштыққа өмірді тетелетет. Жақшыдан жан дүнім азықтанып, қусалу көңілді көкөнөтет. Қусалу көңілді арманды өмірдің көкөнөтет.
Жақшылық бақтыға жетелетет, жаштыққа өмірді тетелетет. Жақшыдан жандыйлап азықтанып, қусалу көңілді көкөлетет. Қусалу көңілді арманды өмірдің көкөлетет. Қусалу көңілді арманды өмірдің Санжар Базаргорганский. Чоң рахмат. Ушул баладағы қиналып жүрген екен да чыга албай анан аракет кылып чыгарайык деп атайык. 26-сында келгем, тил бурулуп калды. Берде бир 12 мүнөт сурашат экен го. Тынч болсо, жакшы болсо, пас деп баранан нарака кетет экен бираздан кийинчи. Жакшы, өзүңүз жакшы жүрөсүзбү деп анан нарака кеткенден кийин үчөө да, бирөө кеткенден кийин тирек өлүмгө керек. Карасаң кеп айтасың деп. Кайра аркасынан шубак коет экенсиңер секин. Кеткибиз келген жок дегендер кол көтөрүп койгула. Доктурга көрүнүшүңүздөр керек деп койсоң. Тамаша, Сахна деген чыгарма сөзү Табыл Дактановдуку. Ушул сиздер үчүн болсун, кабыл алып койсоңуздар. Сахна. Күзгүсү бул жашоонун өмүр куту, сахынам бар байлыгым жашомушу, толкуса 9-нчу бал сыяктуу, таланты толук элдин улан кызы. Жүрөккө бүрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге сүйүп болуп сүртүлөм мен үчүн жалгыз бакыт өмүрдөгү, коштосо кол чабуулар дүркүрөм. Көшөгө кош канаттай жайылганда, алтын нурга сахна чайынганда, сыйкырдуу музыканын керемети дайрадай жүрөктөргө агылганда. Жүрөккө бүрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге сүйүп болуп сүртүлөм мен үчүн жалгыз бакыт өмүрдөгү, коштосо кол чабуулар дүркүрөм. Кейіпкерлер сандаған ерөл тиреш, бирде күлкү, бирде ый, бирде күрөш, кайбирде ару назик жүрөк болсом, кайбирде таштай катуу катау мүнөз. Жүрөккө бүрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге болуп сүртүлөм мен үчүн жалгыз бакыт өмүрдөгү, коштосо кол чабуулар дүркүрөм. Жүрөккө бүрөк суудай бүркүлөм мен, сезимге сүйүп болуп сүртүлөм мен үчүн жалгыз бакыт өмүрдөгү, коштосо кол чабуулар
Майрамбек Осмонов. Жанағы Майрамбек Ахметовтың баласы, Абдыкерим Ахметовтың баласының баласы. Шекең тоспай? Бақтылы ол, талайлы ол. Чөнтөңде бірдеке бар ба? Қол чағып қоңыздар, бақтылы ола ғой. Атаңын жолын жолды. Өткен жігіт боландан. Кейінке атқарыла тұрған шығарман алдында кішіне жүрегіңіздерге кешіне азық беріп қойынды атам. Ким өмірі ұзын болушын қаласа, ким ырысқысының кенен болушын қаласа, ата енесін бір туғанын қарасын дейді. Қайталайым. Ким ырысқысының кенен болушын, өмірінің ұзақ болушын қаласа, ата енесін бір туғанын қарасын дейді. Сайды бин Сабит деген бір разиаллаху анху мындай деп раваят қылады. Кимнің қамы бұл дүние болса, Аллах Тағала анын іштерін бытыранды қылады. Көз алдына кедейшіліктің қорқынышын келтіреді, жана бұл жашоодо маңдайына жазылғаннан ашық еш нәрсе ала албайды. 11 сом аласың өлгүчө деп бөлінсе, 11 сомдан ашық албайсыз. Кимнің қамы ақырет болса, анын жүрегі байыйт, иштери жеңилдейт, жана бұл дүние анын көз алдына қор болгон абалда келет дейт. Ким өзүнүн бузулганын же оңолгонун байкасы келсе, мындай бир жакшы осуят бар. Ким өзүнүн бузулганын билгиси келсе, дүнүйөгө жакындап калганын өзү билсин дейт. Ким өзүнүн бузулганын билсе дейт, мээнетсиз жашоосунан билсин дейт. Жата берет. Тиги кап келип туруп үстүнөн кошуп кишини алып койбойлу акча деп отура берет экен. Ал эми ким оңолгусу келсе, бул дүнүйөдөн алыс болот дагы, жана мээнетти өзүнө тартуулап дайыма жашоосун адал кылат дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, кече эле 18-деги бала элек, бүгүн 46-га толдук. Жашаңыз келеби? Ооба деген жооп болот. Жашаңыз келеби? Ооба деген жооп болот. Бирок жашаган соң сөзсүз каарыйсыз. Каарыган соң сөзсүз өмүрдүн аягы келет. Мен ойлойм ушул нерсени көкүрөңүздөргө акырын себелеп койсом, эмдиги жылга чейин Кудай кааласа монтип капталдап базгандар азайып калабы деген гана үмүт. Эми урматтуу туугандар, билесиздер, барып уктайсыздар, уктай турган көп жайлар бар, аны баарыңыздар түшүнөсүздөр. Бирок мындай руханий байлыкты көкүрөккө топтоп кетип, анча-мынча таасирленип, балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды барып ойготконго ушундай жакшы нерселер дайыма түрткү берет, урматтуу туугандар. Бул дүйнөгө келгенде бир тартип болот. 7 ай баласы ичинде чоңойгондо эне байкуш айтат, дагы 2 айдан кийин төрөйм дейт. Бирок кетиште тартип жок. Ошон үчүн биз мусулман баласы бири-бирибизге эскертип коюшубуз керек. Уккусу келбегендер бар. Койчу ушул даватыңды дегендер бар, бирок биздин мамлекет башчыбыз өзү ушул нерсени жакшы көрөт. Мен ойлойм, рухуңуздар ачык болсо, анча-мынча ушинтип себелеп койсок, эртең бир жакшылыгыңызда ушул сөздөр эске түшүп, пайдасы тиеби деген сөз. Пайгамбарыбыз дайыма бир туугандарым барып, жарым саат, 2 саат барып, дайыма зиярат кылат эле дейт. Азыр бир тууганыңыздан бүгүн бардыңызбы деп эжеден сурасам, жок дейт. Кече бардыңыз беле? Жок. Наркайдачы барган эмесмин дейт. Бардыгыбыз эле өзгөчө эркектерге аялдын этегинен чыга албай эле бирдек болсо жеңең чечет, эжең чечет, ошондон сура деп өзүбүз алсыз болуп калдык. Мен ойлойм, ошол нерсени алдыга чыгарып, аялды канча урматтап сыйласак, алар бизге калың төшөк салып, эртең калың журтта уят кылбайт. Эй, келиндер деп бир аял айтты. Эй, келиндер, күйөөңөрдү кул кылып алыпсыңар дейт. Күйөөң кайсы деп сурасам, ошол кулду көрсөтөт дейт. Илгери биз эрлерибизди кандай сыйлап, ханышасы болуп жашачубуз деп бир апа айткан. Ошон үчүн мен ушул жердеги эжелерибизге, карындаштарыбызга, жалпы айымдарга айткым келет. Болупту, 8 мартка чейин макул, андан кийин Кудай кааласа оңолуңуздар. Жакшы сөз да. Алар кайда? Сөзү Каныбек Иманалиевдики. Өткөн улууларга мен таазим кылам.
Bübü sayra kaydemi Жоқ болушtu biraz kökte turup ele Olar olun sozgan bulbul ele Andaydı seyrek töreyt kurgur ele Irıspay asan kalıyhalar gayda Yetişti attın başın vurup ele Irıları ne bir okmuş gülügele Sezilçü yaş oçuday gülügele Alı kol jolon turar kaydalar Çok boldu aramızda yürüp Olar olun sozgun bulbul ele Andaydı seyrek töreyt kurgur ele Yoldaş bek aksubaylar alar kayda Ketişken attın başın vurup ele Olurdu iyikterde talalarda Yürekte sezimderde sanalarda Gün sayın unutulbayt jakşılar Çok ölbeyt alar jaşay Kırgız barda Olar olun sozgun bulbul ele Andaydı seyrek töreyt kurgur ele Irıspay asan kalıyalır gayda Yetişti attın başın vurup ele Irıspay asan kalıyalır gayda Yetişti attın başın vurup ele Майрамбек Осмонов